Карим менен таанышайлы. Туугандар, мындай олуттуу мамиле кылайлы. Куранга канча жакын болсок, Аллага ошончо жакын болобуз. Берекеге, жакшылыкка, бейишке, бакытка ошончо жакын болобуз. Курандан канча узак болсок, ошончо жардамдан, колдоодон, коргоодон, туура жолдон өтө узак болуп калабыз туугандар. Ошон үчүн Курани Карим мынакей туугандар жөн эле бул окуп койсоңуз сооп болот деген эле китеп эмес. Бул Курани Карим жашоонун жолдомосу. Адамдын башына сыноо келгенде бекемдей турган, адам акыйкатты таба турган, адам бир рахаттана турган, Алла Таалага болгон ою, Алла Таалага болгон күмөнү, Алла Таалага болгон ишеними, көз карашы, жараткан Алласынан бул ааламга болгон көз карашы, ааламга болгон ишеними, акыйкаты, ушунун баардыгы туугандар Курани Каримде Алла Таала жашырып койгон. Бардык нерсени адам баласына дүйнө акыретине канча жакшылык керек, баардыгы Курани Каримде бар. Адам баласына дүйнө акыретте канча жамандык бар, сактаныш керек, баардыгын Курани Каримде айтып койгон. Мына нерселер силерге жаман, ушул нерселер силерге зыян, ушул силерди дозокко, бактысыздыкка түртөт деп ушунун баардыгын айтып койгон Куранда. Бизге чейинки үммөттөрдүн абалдарын, өлүмдөн кийинки боло турган кабарлардын баардыгын Курани Карим Алла Субханаху ва Таала өзү айтып койгон. Ошон үчүн Куран менен алектенген адам, жараткан Алла Тааланын сөзү менен алектенген адам кандай деген улуу бакыт. Мынакей Тирмизи Шариф китебинде Абу Саид Худри разияллаху анху сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан айтып атат, пайгамбарыбыз мындай деп Алла айтат экен: "Ман шагалахул Кур'ан ан мас'алати". Кимди Кур'ан алек кылып койсо, мага дуа кылуудан, менден сурагандан дейт. Мынакей, демек ал дуа кылганга, Алла Тааладан ушундай жалбырап сураганга дагы убакыт жок. Эмне үчүн? Кур'ан менен алек. Кур'ан менен ушунчалык алек экен, даже дуа кылганга убакыты жок. Ошондой адамды Алла Таала айтып атат да: "Атайтуху афдала ма утия саилин". Суроочуларга, дуа кылуучуларга, пата кылуучуларга берилген нерседен дагы артыгыраак нерсе беремин деп атат. Демек Кур'ан менен эле алек болуп турса, ол бардык сураган, бардык Алладан эмнени дүйнө акыретин жакшыртарын сураса, алардан да абзел, артык, жакшыраак кылып туруп берип коем дейт. Ва фадлу каламиллахи таала ала саирил калам. Алла Тааланын сөзүнүн башка сөздөргө болгон артыкчылыгы. Кур'андын башка сиздин, биздин сөздөрүбүзгө караганда Алланын сөзүнүн артыкчылыгы кафадлиллахи таала ала халкихи, Алла Тааланын өзүнүн махлуктарына болгон артыкчылыгындай дейт. Караңызчы, эмне деген керемет. Айша разияллаху анха энебиз айткан, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам, анна наби саллаллаху алейхи ва саллам кана ида ухия илейх ва хуа ала нақатихи вадаат джиранаха фама тастати'у ан татахаррак хатта ясрия анху. Сумма талат радияллаху анха қаулаху та'ала инна санулқи алейка қаулан сақила. Раваху ал-имам Ахмад вал Хаким. Курани Карим салмактуу китеп, жеңил китеп эмес бул. Ошону Айша энебиз айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга качан ошол төбөсүндө минип баратканда Курани Каримде вахиси түшкөндө, төбөсү болсо ошол жерде өзүнүн мойнун акырын жерге сунуп отуруп калат экен дагы, кыймылдабай калат экен. Куран толук ошол аяттар түшүп бүткөнгө чейин ордунан кыймылдай албай калат. Эмне үчүн? Ушунчалык машалла салмактуу китеп бул. Аяттар ушунчалык салмактуу. Басып бараткан төө ордунан ошо чөкчө эткен дагы мойнун жерге сунуп калат экен. Тек ушу Курани Каримдин аяты толук бүткөнгө чейин төө кыймылдай албай калат дейт да. Андан кийин Айша энебиз мына тилават кылып айтып атат: "Инна санулqi алейка qawlan saqila". Албетте биз сага оор, салмактуу мынакей Курани Каримди түшүрөбүз деп Алла Таала айтып атат. Демек, улуу Курани Каримдин макамы, мартабасы ушунчалык шарапаттуу. Мен деген данышмандар, акындар, аалымдар, кыйын чечен, сөзмөрлөр, булардын бардыгы Курани Каримдин аяттарына таң калган. Адамдын акылы жетпей турган бул
Кандай десек, ошол эле кезде шариятын, өкүмдөрдү, аяттарды, илимдерди, кабарларды, гайыптагы кабарлардын бардыгын, өткөнүн, келе жатканын, ар бир нерсенин чечмелөөсүн, ар бир нерсенин баяндоосун айтып берип койгон ушундай касиеттүү улуу Кур'ани Карим туугандар. Тирмизи шарифте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Юқалу ли сахибил Кур'ан", эртеге кыямат күнү Кур'ани Каримди жаттаган, Кур'ани Каримди окуган кишиге айтылат экен да. Не деп? "Иқра варқа вараттил кама кунта тураттил фид дунья, фа инна манзилатак инда ахири аятин тaqra'uha". Оку дейт экен. Көтөрүл. Кандай сен бу дүйнөдө шашылбай, ирети менен өз тамгаларын ордунан чыгарып тажвити менен окуйт элең. Кудум ушундай кылып окугун. Анткени сенин даражаң акыркы аят, сен окуган акыркы аятта. Мынакей. Ошон үчүн канча сиз аят билсеңиз, туугандар, кыямат күнү бейиште ошончо даражаңыз болот. Ошон үчүн Кур'ани Каримди бейиште адамдар окуп кете берет экен. وهكذا يقرأ في الجنة ويترقى في المعارف ودرجات إلى حيث لا ينتهي. Kur'an-ı Kerim'din ilimi çeksiz dedik hele. Kudreti, kasiyeti, keremeti çeksiz dev ayttık hele. Oşuğa inşallah beyişte Kur'an'da okupan sayın Allah Teala okuyan adamlarga dağ iliminen aça öğreteken, maariflerde aça öğreteken, şunday düşünüklerde, ulumlarda açkanda daracalar kötörülüp keteveret, çegi жоқ deydi. Fa ahlul cenne fil cenne la yazaluna yaqrauna al-Qur'an. Beyişlikler beyişte Kur'an'da okuyuverişet ve yeftahallahu Teala aleyhim min ulumihi ve maarifihi ma la ya'lamunahu. Allah Teala alarga beyişliklerge özünün Kur'an-ı Kerim'in iliminin, mariflerinin, bilbegenlerin ve la ya'rifunahu ve la ya'lamunahu. Bilbey tanımaganların nersesini aç veredi yani. Min qabl burada. Lianna Kur'anul Mecid kalamul Hamidul Mecid. Buna ketoganda. Kur'an-ı Kerim'din hiç kim kança degen alımdarыбыз öttü, kança degen tafsirler yazıldı, kança degen şu kotormalar yazıldı, kança degen çeşmelöler, kança degen maşallah mehnetler oldu. Biri dağı Kur'an-ı Kerim'den baştan ayağına çen toğanlar bu manilerin toluğu menen çeşmelep biri alvay. İlimi bütbeyt de seveç. Kança adamın ömürü bitip ketet. Kalemleri toğanlar kurgap kalat. Suular, siyalar kurgap kalat. Kalemleri toktap kalat. Bu Kur'an-ı Kerim'in ilimi toktap. Şonun için ağlamdın tarihinde Kur'an'a kızmat kılınganday bir dağı kitepke bunday kızmat bolgan emes. Kur'an okulganday bir dağı kitep bunday okulgan emes. Kur'an'a, uşul ayatlarına, manilerin, çeşmelilerin, tafsirlerin yazganday bir dağı kitepke bunday meynet yazılgan emes toğanlar. Sebebi Allah Teala'nın ulu kitabı Kur'an-ı Kerim kança milyon adam jat bilet az. Uşu günde Kur'an'da kança milyon adam. Bir mamlekette milyon adam karılar var. Egipet'te karağınız, Saudiya, bütün alamda. Pakistan'da, kança Türkiye'de, kança degen elhamdülillah karılar. Kılım karıtkan. 5,5 yaşardan tartıp 90 yaş, 100 yaşka çeyin karılar var. Erkeklerden dağı, ayallardan da. Oşu 600 betti, baştan ayetçen bir dağı adaşpay, takalvay, elhamdülillah okup bergen uşunday karılar var. Andıktan Allah subhanahu wa ta'ala barızga tawfiq bersin. Oşun Kur'an-ı Kerim keremetli kütep, ahlul Kur'an hum ahlullah ve khasatu. Bu Kur'an-ı Kerim'din iyelerin, Kur'an-ı Kerim'in iyelerin, Allah'ın iyileri, elleri de koyat. Anas radıyallahu anh'a rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, inna lillahi ahline minen nas. Özgöçü adamlarga barken de Allah'a tanıdık özgöçü adamlar barken de. Kavlu manhum ya Resulullah. O Allah'ın elçisi alar kimdir dep soraganda Peygamberimiz aytdı. Ahlul Kur'an hum ahlullah ve khasatuhu. Naki Kur'an iyileri Allah'ın özgöçü pendeleri. Jana özgöçü bu adamları dep mınan tipe cevap berip attıganda. Andıktan Allah subhanahu wa ta'ala barızga Kur'an menen dostoşkongo, nurlanganga, münözdelgöngo tugandar. Özgöçü Kur'an-ı Kerim'de münözmen münözdelöyle Kur'an-ı Kerim rahimdu,
Баарына жолдомо ушундай касиеттүү китеп. Баарыбыз бири бирибизге иншалла пайдалуу болуп жашайлы. Бири бирибиздин алхамдулилла баркыбызды, кадырыбызды билейли. Бири бирибизге жакшылык каалап, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып жашайлы. Алла таалам баарыбызга тоофик берсин. Азыр кезекти суроолорго берели. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustaz, sizga so'room. Mechitde сабак өткөнгө барганда сурообузду берсек болобу? Болот. Мына Кудайга шүгүр, качан Бишкек шаарында эле болсом, Бишкек шаарында сабактар болуп турат, жарыя кылынып турат, Instagram жана башка. Келгиле сурооңуздарды бериңиздер. Кыргыз алфавити менен жазылганын жаттап окуса, намаз кабыл болбойт деп уктум. Сөзсүз араб алфавитине намаз окуса гана намаз кабыл болобу? Намазды кабыл кылуу жараткан Алла Тааланын иши. Кабыл болот, болбойт, аны адам баласы чечпейт, Алла чечет. Иншалла ошол кыргыз алфавити менен жаттагансыз, араб алфавитин жетелексиз. Сиз ошону бир имамдан кичине кыраат окуп берип коюңуз, Фатиханы, Ихласты, Каусарды окуп берип коюңуз имамга, же карыга, мына билген адамгачы. Анан окуп, аңжап оңдоп берип койсун, кыраатыңызды кичине жоон чыгат, ничке, кичине аз-маз чозулат, эки жолу айтылынат деген жерлеринчи. Анан кийин Кудай кааласа окуп кете бересиз. Бирок бул жердеги айткан дамыналардын дагы сөзүндө жан бар туугандар. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримди дагы ошол себеп биздин баягы алфавитке караганда алардын алфавиттери кичине башкачараак, үн баягы маанилери башкача болуп кетет да. Ошондон улам айтканда өзгөрүп кете турган болсо мааниси, анда кабыл болбой калат албетте. Ошого иншалла биз сиздерге айтаар элек, иншалла мына Кур'ан-ы Каримди үйрөнгөнгө убакыт бөлөйлү. Көп эмес. 15-20 мүнөт күн сайын эле бөлүп коюңузгун. Bir айдын ичинде сиз мына мага ишенип коюңуз. Жөн эле Кур'ан-ы Каримди окуп каласыз. Bir ай. Күн сайын 15-20 мүнөт эле убакыт бөлүңүз ошого. Bir айда Кудай кааласа тамгаларын таанып, кошуп, деп баары менен таанышып, бисмилля болуп калат. Аллахым баарыбызга туура түшүнүп берсин. Үмүтсүз болбоңуз. Залым кишиге кандай дуа окуса болот? Жалпы залымдарды каргаса болот. Жекече bir пендени де өзгөчө эле айтса болот. Себеп деген Алла Таала лаанатуллахи аля залимин. Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыздын хадистеринде канча жолу келет залымдарга. Аларга хидаят бер деп дуа кылыш керек. Я Алла, туура жол бер, иман бер, инсап бер, боорукерлик бер. Алла таш боор кылба деп дуа кылыңыз. Анан тагдыр болбосо, я Алла, Алла Таалаң, сен өзүң эми бул жагын сага тапшырдык, өзүң чечесиң деп коюш керек. Бала эмизгенден кийин колду жуубай, чай коюп, же болбосо башка жумуш жасаса арам болуп калабы? Рахмат. Жок. Бала эмизгенден кийин жок. Эч нерсе эмес бул. Колду жуубай, эми бул эми колду жууган, чай койгон, эми бул мындай кантесе адепке кирет, эми мындай арам болуп калбайт андай. Хилафул адап деп коет мындай. Адепке каршы нерсе. Атак колду нажас болбосо эле болду. Зара, заң, мисалы, ошондой нерселер, кан, yo'sa yiring, кусунду колдо ошондой болбосо эле болду. Ал нажас эмес ал кол. Мен уктап жатып Кур'ан окуп келме айта береткенмин. Бул эмнеден? Бул Кудай бериптир сизге. Машалла. Уктап да Кур'ан окусаңыз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ойгосунда да, уйкусунда да окуйт эле Кур'анды. Ошон үчүн бериптир Кур'ан сизге деп атат. Устаз, жаназага даарат албай барса күнөө болбойбу? Күнөө болот да. Кандай жаназага даарат албай баласыз? Жаназа намаз даарат менен окулунат. Даарат алып окуш керек. Кудай сактасын, кээ бир учурларда дааратыңыз бар, бирок ошо жаназа туруп калды, ошол убакта даарат сынып калды. Анан сиз даарат алып келгичекти жаназа бүтүп калышы мүмкүн. Шариятыбыз ошондо таяммум дейт. Суунун ордуна дароо ошол жерде таяммум алып намаз окусун деп буйрук берет. Атак дааратсыз жаназа өтпөйт. Намаз окуйун деген ниетим бар. Хижаб кийбей эле жүрсө болобу? Жо, ниетиңиз Алла Таалам берекесин берсин. Намазды ниет кылгандан кийин дуа да кылыш керек, аракет да кылыш керек. Анан кийин хижаб ойго жеткенден кийин бул Алланын фарызы. Аялдарга ажылык парызбы? Эгерде аялдар акчасы жетсе толук, ден соолугу жакшы болсо, махрамы болсо фарыз болот. Эгерде махрам болбой калса, аялга фарыз эмес. Ден соолугу дагы болбой калса, барып келгенге, же акчасы жетпей калса, ага да фарыз эмес. Шарттары табылгандан кийин фарыз.
чочконун этин адашып жеп алса эмне болот? Интернеттен эч таап ала албадым. Эмне үчүн адашып? Бул тактадыбы, тактаган жокпу? Тактабай эле урган бойдун алдына келген эле жей бере турган болсо күнөөкөрү болот. Тактагандан кийин дагы бирок айткан жок эле. Бирок же болсо бирөө не деп койду, койдун эти деп койду. Жеп алгандан кийин анан билинди анан чочконун эти десе, буга күнөө жазылбайт. Буга истигфар кылыш керек, бирок тооба кылыш керек, кандай чакта дагы болсун. Мен арабча окуганды эми үйрөнүп жатам. Куранды окусам болобу? Ката болуп кетсе эч нерсе болбойбу? Же ката кетпеш керекпи? Жок, сиз шашылбаңыз. Азыр Курани Каримди жакшы үйрөнүңүз, ошол устаздан буюрса иншалла акырын анан Куранга түшөсүз. Арабча эми үйрөнүп атасыз, шашылбаңыз азыр. Себеп адашып калышыңыз да мүмкүн. Анан бирок кичинекей сүрөлөрдү ошол кимден үйрөнүп атсаңыз ошол окуп берип оңдоп алыңыз, анан окуй берсеңиз болот. Устаз, эркек киши же аял киши бир адам кокустук болуп жыгылып баратса, жардам берсе болбойбу? Кармап тургузуп. Болот. Эмнеге болбойт экен? Айланайын. Жөндөн жөн эле мисалы эми эркек жоочун аялды кармаганга, жоксо жоочун аял эркекти кармаганга намахрамдар болбойт. А бул жерде жыгылып баратса, чалынып баратса, же болсо бир Кудай сактаса бир анга түшүп баратса, сактап калыш керек тез. Бейиш зорбу, ичи сонунбу устаз? Аллаху акбар. Бейиште Аллах субханаху ва таала мындай дейт хадиси кудусиде. А'адатту ли ибадия салихин ма ла айнун раат ва ла удунун самиат ва ла хатара ала калби башар. Мен ушундай өзүн оңдоп жүргөн адамдарга, таза жүргөн имандуу адамдарга бейишти даярдап койгом. Ичинде эч бир көз көрбөгөн, кулак укпаган, кыялы жүрөккө келбеген неаматтарды, жыргалчылыктарды даярдап койгом дейт. Бунун туугандар сүрөтүн эч ким айтып бере албайт, ичи кандай экенин. Бирок мындай болжолду бизге айтып бергенин гана айтабыз да. Куран хадисте мынандай экен, тигиндей экен, бирок акыйкатын аны Алла билет. Андан дагы чырайлуу, андан дагы кооз, андан дагы сонун, андан дагы кереметтүү. Алла Таала баарыбызга бейишин насип кылсын. Ал түбөлүктүү жай туугандар, Алла Таала баарыбызга насип кылсын. Куранды окуп жатып, окуп хатым кылам. Апама багыштаганда хадия деп айтышым керекпи? Же айтпасам деле апама соолуп кете берет. Апаңызга ниет кылдыңыз, соолуп кете берет. Хадия деп айтпасаңыз да окуп атканыңыз жүрөгүңүздөгү ниетти Алла Таала билет да. Барын жеткирек. Бирок иншалла ушунун соопторун апама багыштадым, хадиясын деп айтып кое турган болсоңуз, үстүнө дагы жакшы болот. Эчтеке эмес ал. 3 айлык балам менен орозо кармасам болобу? Болот, эмнеге болбойт экен? Балага жана эненин өзүнө зыян болбосо, мынакей алхамдулилля кармай берсе боло берет. Эгерде балага зыян болуп калса, же эненин өзүнүн ден соолугу начар болуп калса, орозо кармагандан кыйнала турган, анда уруксат берилет. Кийин казасын кармап берет. Биз үйдө намаз окуйбуз, баарыбыз, бир эжебиз бар намаз окубайт. Анын кесепети бизге тиеби? Сиздер аны намазга чакырыңыздар. Бирок жөн эле намаз окуңуз, келиңиз дей бербей, жөн эле чай бериңиз биринчи, тамак бериңиз, белек бериңиз, анан намаздын пайдасын айтыңыз, намазга чакыра бериңиз, ушуну токтотпоңуз. Анан дуада дагы дуа кылып тура бериңиз. Ошондой болсо дагы эгер намаз окуп атса, анын кесепети сиздерге тийбейт. Жолдошум каза болгон 14 жыл болду. Анда мен 26 жашта элем. Азыр 40ка чыгып турмушка чыксам болобу? 2 кызым бар. Болот туугандар. Бу шарият нерсе бол. Эми иншалла адам экен, бирөөнүн аялы каза болуп калат экен, бирөөнүн күйөөсү каза болуп калат экен. Шарият бардыгын өзү карап койгон. 4 ай 10 күн ошону идда деп коет. Күйөөсү өлгөн аялга 4 ай 10 күн болот. Эгерде боюнда болсо, төрөгөнгө чейин болот. Чыга албайт деген, турмушка чыга албайт деген сөз. Андан кийин турмушка чыкканга уруксаты бар. Менин кызым төрөлгөндө тиши менен төрөлгөн. Эч нерсе болбойбу? Машалла, керемет бул. Алла Таалам кээде ушундай да кылып коет, мынакей. Эч нерсе болбойт. Андан чочулабаңыз. Алла Таалам кээде тиши жок, кээде тиши бир аздан кийин чыгат, кээ бир балдардыкы бир аздан кийин басат, кээ бирлер кеч басат. Ушуна бардыгы. Эч нерсе болбойт. Кызым 8 жашта, кыска сүрөлөр менен Куран окуйт. Намаз окуганга ниети бар. Бирок операциядан кийин заразан кармай албайт. Дарат кандай болот? Таяммум, операция болуп калды, заразан. Эгерде дарат алган зыян болбосо,
Her bir namazdan aldın, daharat alıp durup okuy vereyim. Problema yok. Her bir namazdan aldın, bir tazalanıp juunu alat dağı namazda okuy vereyim. Keyinki namazda olsa da oşonday kıla vereyim. Ustaz, men kuruuçumun. Bir musulman tuğan былтыр иштеп акчанын жарымын бербей жүрөт. Сотко берсем болобу? Башынан калп айтып келип жүрөт. Эми аракет кылыңыз мындай, эми тууганча, бир мусулманча мындай алгангачы. Кайра айтып, түшүндүрүп, ортого кишилерди салып, салмактуу аксакалдар жана башка. Такыр болбосо анан сотко берип алганга акыңыз бар толук. Устаз, өлүмдү эстеп коркуп эле күнүм өтүп жатат. Дүйнөдөн өтүп кеткен жакындарым түшүмдөн кетпей жатат. Эмне кылсам болот? Жок, өлүмдү эстеш керек. Бирок деген караңыз, күн ошо менен эле эмес да, тиричилик менен ибадатты кылып, пайгамбарыбыз айткан, аттабассум фи вajhi ахи садакатын, жылмайып күлүү, мына бул садаканын сабабы дейт. Ошон үчүн иншалла көңүлүңүздү ачыңыз, жылмайыңыз. Алхамдулилlah, Алланын бергенине шүгүр кылыңыз. Илим алып, ибадат кылып, башкаларды дават кылыңыз. Кесипкөйлүк ишти кылып, өзүңүздү алаксатыңыз. Саар кеч өлүмдү эстеп коюңуз. Кара дуаланган элем, аны жандырып, жакшы жашап баштасам, эле кайра окутуп атышат. Таасири балама дагы тийди. Не кылсам болот? Балам 2 жашта. Караңгы бөлмөдө отура берет. Астагфирулла. Биринчи туугандар, мына кара дуа кылгандар бар го, сыйкырлар, ушулар. Ушулардын ушу газаны кайнабасын да. Ушулар бактысыз болсун атаң, мындай кандай деп айтсак, токтотпой турган неме экен да бул. Имандан ажырап калат бул. Мындай жаман иш кылбаш керек, бирөөгө жамандык каалабаш керек, бирөөгө көр казбаш керек. Наоборот, ушу аалымдарыбыз айтат, өзүң бактылуу болгонду кааласаң, бирөөнү бактылуу кыл, ошондо бактылуу болосуң дейт. Сенин бактылуулугуң башка бирөөнү бактылуу кылууда жашырылган деп. Наоборот, ошолорго зыян кылбай деп. Сиз иншалла карап пайгамбардын сүннөтүнө бекем болуңуз. Жаттаңыз, саар кеч дайыма окуңуз. Аятал курсуну таштабаңыз. Ар бир намаздан кийин Ихлас, Фалак, Насты бирден окуйсуз, багымдат менен шам, анан кийин жатаарда 3төн окуйсуз. 3төн окуп дем салыңыз, өзүңүзгө да, балага да дем сала бериңиз. Кудай кааласа иншалла бул бардыгын жандырат. Иншалла алардын таасири тийбейт, алардын жамандыгы өзүнө тиет. Устаз, келинчегим апама каяша айтып үйүнө кетип калыптыр. Кандай кылсам болот? Апама каяша айт. Апага каяша айтып болбойт да. Кандай сен келинчегиң жакшынакай түшүндүр, жакшы тарбия кыл. Апа кээде түшүнүп айтат, кээде түшүнбөй айтат, кээде бир айтат, кээде кайталап айтат. Карылык болуп калат. Ошого тең элеби? Анан көрө кинше каяша айтпай, боптур деп коюп, ишин кыла берсин. Колунан келген жардамын, кызматын кыла берсин. Акырын анда көңүлүн көтөрөм. Мына адамдар болсо, ол итке суу берип бейишке кирген. Сен иншалла мен апама кызмат кыла турган болсоң, өзүңдүн эле бейишиң даражаң. Туура, милдеттүү болбосоң дагы, мынакей мен неме кызмат кылам, эчтеке эмес. Кел чогуу жашайлы деп, ал жакты дагы апаңа дагы айт, тияка дагы көндүрүп аракет кыл. Үмүтсүз болбо, үй бүлөнү бузба да. Ажеке, 20 жылдык каза намаздарды оңой эле кутулууга жол бар. Ооба. Биринчиден эле эрк керек, эрк. Болду. Ниет кылып эле баштай бериңиз, көз коркок, кол батыр. Кудайым иншалла мынандай сизге жардам берет, көнүп каласыз. Тез иншалла Алла таалам эшикти ачат, тоуфик берет, биринин артынан бирин окуй бересиз иншалла. Менин жолдошум алыста иштейт. Угушум боюнча 4 айдан ашык жүргөн болсо, нике бузулат дейт. Кайра жаңыдан нике кыйдырыш керекпизби? Ар келип кеткен сайын. Жок, андай эмес. 4 айдан ашык жүргөнгө нике бузулат деген сөз жок. Нике бузулбайт. Нике Кудай сактасын, өлүп калса эле экөөнүн бирөөсү, же болбосо экөөнүн бирөөсү Кудай сактасын муртат деп коет, динден кайтып кетсе эле, ошол учурда же болбосо анан талак бергенде эле бузулат, же башка учурда бузулбайт ал. Нике 4 айлык болбойт, өмүр бою болот. Албетте баягы эми аялдын акысы 4 ай, 6 ай деп айтылганы, ошодон ашыкча жүрбөсүн, келсин деген сөз. Мен жай көр казганы көп чыктым. Ушул тууралуу айтыңызчы. Машалла. Көр казганын сообу улуу. Бул да садакай жарияга келет. Хадистерде, риваяттарда келет. Кимде ким
bir адамдын көрүн каза турган болсо, ага кыямат күнгө чейин үй салып бергендей сообун алат дейт мына. Ошон үчүн иншалла мусулман адам эге көр казып койгулачы деп айтса, жөн башалла ушундан калбаш керек. Көр казгандын өтө пайдалары бар. Жүрөктү жибите турган, ахиретти эстете турган, ибадатка бекемдей турган, кабырга даярдана турган касиети өтө көп. Канча километр жол жүргөндөн кийин сапар деп башталат. Сапар намазы окула баштайт. Сапарга туугандар муфтияттын акыркы фатвасына карап туруп 120 километрден кийин. Бирок 120 километрге баргандан кийин ана сапарды баштабайсыз. Өзүңүздүн айылыңыздагы мусор төккөн, көрүстөн нары чыгып кетесиз го. Болду, ошодон кийин эле кой кайтарган жерден чыккан эле нары сапар башталат уже. То есть ошол жерден касыр окуй бересиз. Айылыңыздан экинчи айылга өткөндө пешим намаз убактысы келип калса, асыр убакыты келип калса, 4 рекетти парыздарды 2 рекет кылып окуйсуз да. Бирок сиздин ниетиңиз 120 километрден ары барыш керек эле. Мына мисалы Бишкекте кете турган болсом, мен балыкчыга кетип атам. Мына балыкчы 150 километрдин тегерегинде. Мен мусапырмын. Эми кантка барганда мен ушу намаз убактысы келип калса, куптан убактысы 2 рекет, 4 рекет парыздын ордуна 2 рекет окуп, анан кете берем да. Эгерде местный имамдардын аркасынан окусам, анда 4-4 окуй берем. Макулбу? Өзүңүз окуп калсаңыз, ошондо касыр окуйсуз. Касыр мына жерден эле, мына Лебединевкадан эле башталат деген сөз. Эгерде ниетиңиз ары көлгө бараткан болсоңуз. Эгерде жөн эле мына Токмокко барып келем, ошол эле Кантка барып келем десеңиз, булар 120 чыкпайт да. Ошон үчүн бул жерде толук эле окуп барып келесиз. Себептен эгерде ниетиңиз болсо, теге 120дан ары, анда анан буяктан башталат сапар. Намаз окуганда кээ бир сүрөлөрдү кырааты менен окуй албайм. Эмне кылып үйрөнсөк болот? Угуңуз. Азыр машалла телефондо музыканы уккандын ордуна сиз Куранды окуңуз. Ошону коюп алсаңыз, кайсы сүрөнү билесиз. Угу берсеңиз, ошо менен чогуу окуй берсеңиз, альхамдулилля, тилиңиз дагы көнүп кетет. Ажеке кыздарды канча жашынан намаз окутушат? Кыз бала экөөнө тең эле айтылат, 7 жашынан үйрөтө бериш керек дейт. 7 жашынан. Эгерде балагатка толгондон кийин ошо милдеттүү. Эми ар кыздын табияты ар кандай. Балагатка кээ бирлер 9-10 жашта, кээ бирлер 11-12, 13 жашта ар кандай толот да эми. Анын ден соолугуна, жетилгенине карап туруп, балагатка толгондон кийин ошо парыз. Ага чейин көнүп, көндүрүш үчүн, машалла, жакшынакай адаттаныш үчүн намазды 7 жаштан баштай бериш керек. Саламатчылык. Биз аялдар мечитте сабак алганы бардык эле. Мечиттин акысына деп ниет кылып намаз окудук. Аялдарга мечитте намаз окуганга болобу? Эркектер болбосун да, мисалы парыз намаздарда эркектер менен чогуу болуп калбаш керек. Башка убактарда болот намаз. Мечиттин акысын окуса дагы болот аялдарга. Мусапырлар көбүнчө мынакей намаз окугандан кийин кээ бир мечиттерде машалла өзгөчө мындай бөлмө кылып койгон аялдарга окуй турган азаматтар бар машалла. Ошондой жерлерде окуса болот. Мен Куран китепти окуйм, бирок бир дем менен окуй албайм. Такалып окуйм, хатым окуп жатам, өтөт. Сизге 2 эсе сооп берилет экен да. Окуганыңызга өзүнчө, такалып кыйналганыңызга өзүнчө. Риваятта келет, пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям. Жөн эле окуган эмес, кичине кыйналып окуганга 2 эсе сооп берилет. Мен аял кишимин, классташтар менен кээ кезде кафеге жолукканы барсам болобу? Классташтар кимдер? Эркектерби, аялдарбы? Эгерде ошо классташтарыңыздагы аялдар болсо, кээ кезде мейли кафеге чай ичип койсоңор болот, иштеке эмес. Үйгө барсаңар жакшы, бирок кафеге да болот. Арам эмес го. Бирок классташтар эркектер болсо, ал уже болбойт алар. Сиздин махрамыңыз эмес алар. Акча алмаштырган жайда алдагандардын жазасы кандай болот? Алдагандардын жазасы дайыма каргыш болот. Калптын казаны кайнабайт. Алардын жазасы дүйнөдө бул жактан эч качан 1-2 болбойт аныкычы. Бечара өзү ушундай алдап, көп нерсе пайда алдым деп өзүн сорото берет, бирок ал тешип чыгат. Берекеси болбойт. Жүрөгү тынчтанбайт. Өлүм жакшы келбейт ага. Кудай сактасын. Ошон үчүн туугандар, каерде болсун, акча алмаштырган жери, башка жери болсун, ушу бири-бирибизди алдабайлы. Бири-бирибизге жала жаппайлы.
Өзüm намаз окуйм, бирок аялыма динди эч эле жеткире албай айлам кетти. Себепчи болуп калсын деп ортодо илимдүү энелерди да салганмын. Жыйынтык болбоду. Дайыс болуп калбаймбы? Дайыс болуп калбайсыз. Дайыс деген ал кызганбаганды айтат. Сиздин мойнуңузда жеткирүү, Кудай кааласа, өзүңүз аракет кыла бериңиз. Өзүңүз иншалла үйдө жакшы мүнөз менен, жакшы машалла белектер менен үйдө таалим баштаңыз. Машалла китеп окуңуз, пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуңуз, Курандын тафсирлерин окуңуз, фазаил амалдарды, машалла ушуларды китептерди окуңуз, пайдалуу китептерди. Акырын ал дагы, аны дагы чогуу отуруп, чайдын үстүндө, жөн отурганда барып келет. Үмүтсүз болбоңуз. Биринчи намазга жыгылганда устаз аркылуу жыгылабы, устаз аркылуу жыгылабы, же өзү деле жыгылса болот экен. Бирөөлөр устазсыз жыгылган намаз өтпөйт дешет. Жок, устаз менен дегени ал эми үйрөтөт да. Сиз биринчи жолу жыгылып атканыңыздан кийин көп нерсени билбейсиз. Ошон үчүн иншалла устаз менен, билгендер менен мындай жыгылат, мындай рүкү кылат, колду көтөрөт, мындай кылып турат деп бардыгын билген, алхамдулилля үйрөтсө жакшы да. Ошон үчүн устаз керек. Кошунан акча отурса, умрага барса болобу? Азыр ажы көп, бирок түшүнүксүз болуп калыптыр. Мына сурооңузчу. Кошунан акча отурса, умрага барса болобу? Ачка, кечиресиз. Кошунан ачка отурса дейт. Умрага барса болобу? Азыр ажы көп, бирок деп нар жагы жазылбай калыптыр туган. Мындай. Кошунанын курсагын тойгозуш керек. Ал ошо кошуна ачка отурган болсо, бир кап ун берип коюңуз, жей берет, умрага барып келе бересиз. Болду, ошо ачка боло турган болсо ошого анан кошунага айтыш керек иште. Кыргызстанда азыр алхамдулилля иш таппай жүрүшөт адамдар. То есть иш бергип, мына иштеген адам таппай жүрүшөт. Мына мына кафел салганга, тиккенге жумуш орун мына Кыргызстанда. Просто ошондо биз баягы чоң жеп көнүп калганбызбы, эмне болду? Кичинекей иштерди мындай көзгө илбей калдык дагы. Анан көрө кээ бирлер таптакыр эле жалкоолук кылып отуруп алат дагы. Жок. Мээнет кылыш керек. Канчалык берсе Кудайыма шүгүр деп каниет кылып, берекесин сурап, мээнет кыла берсе, Кудайым жолдон жолго ачат. Алла Таала иншалла жүрөгүн дагы бай кылат, колун дагы бай кылат Алла Таала. Меккеге велосипедде барып келсе, бул чоң сооп бул. Арзыркы бүгүнкү күндө мен жеке пикирим, алхамдулилля самолеттун доору. Кудай кааласа иншалла самолет менен эле барып келген жакшы. Албетте иншалла ниетке жараша Алла Таала бере берет. Бирок иншалла ошо эми менен барган сооптуу деп өзүн кичине мындай кыйнаган, мен оюмча жакшы эмес деп эле ойлойм. Анткени бүгүнкү күндө коопсуздукту эске алсак, жолдогу андай мындайларды эске алсак, анан адам баласы канча намазы бар, канча ибадаты бар ошолордун баардыгы. Эми аракет кылгандар Кудайым берекесин бере берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кимдин суроосу буяка жетпей калса, же болбосо убактыбыздын мына тардыгына байланыштуу жооп бере албай калсак, капа болбойсуздар. Иншалла Инстаграмга дагы биз чыгып турат, ошол жака берип турсаңар, жоопсуз калбайсыздар. Жараткан Алла Таалам баарыбыздын, Алла Таалам бактыбыздын эки дүйнөдө бактылуу кылсын. Кем болобуз, элибизге, журтубузга, мамлекетте тынчтык берсин. Кайра жолукканча амандыкта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.